Албекер. Эгер сен реклама көрсөтөмүн, уруксат. Реклама менин мультфильмимде реклама көрсөтүлө берсин десең, сага 50% берет. Эгер реклама көрсөтүлсүн десеңиз, анда сиз определенный шарттарды кабыл кылышыңыз керек. Бул автордук неме болуш керек, көрсөтүү. Баары өзүңүздүкү болуш керек. Урдалган видео, урдалган музыка, урдалган сүрөт болбойт. Уруксатсыз тартылган видеолор болбойт. Уруш, мушташ, там пистолет, наркотики, кан, жестокость булар болбойт, дискриминация, расизм булар болбойт да. Тема бар, безопасный команда болуш керек. То есть закон менен разрешенный тема болуш керек. Кыргызстанда 1 мүнөткө 1 сом төлөсө сага. Жок, 1 мүнөткө эмес, ар бир переходко деп койду. Ар бир көргөнгө. Ар бир көргөнгө. Ошо реклама өткөнүгө. Мисалы үчүн 1 сом төлөсө, Америкада канча төлөйт? 50 сом төлөйт да ошо. 50 сайрма. 50 сом. Россияда где-то 2 сомдон 10 сомго чейин төлөйт деп койду. Алардын реклама бергендери кымбат төлөгөн үчүнбү, же дагы башка себеп? Бул эми рекламный рынокко кирип кетти бираз. Буну түшүндүрүш үчүн мындай дейли. Бизде Бишкекте 1 миллион население бар. Чайник саткан бир магазин бар. Ал жер аукцион менен сатылат. Себеби бир эле рекламный место бар. А Америкада, допустим, чоң шаарларда 20 миллион население бар да. Ал жерде бул чайник саткан дүкөндөрдөн, может, 1000 магазин бар да. Алардын ар бири ошол жерге чыгып реклама көрсөткүсү келет. Анан Google айтат, анда силер аукцион менен сатып алгыла дейт. Муну сериал мынча сом. Жок, ошол тематикадагы жерге, мисалы, бирөө айтат 1 сомдон башталат, баары негизи 1 сомдон башталат. Анан бирөө айтат, мага срочно клиент керек, мен 2 сом бере алам дейт. Бирөө 3 сом дейт, бирөө 4 сом. Ошентип 50ге чыгып кетет баарысы. То есть бул рыноктан, базардын чоңдугунан зависит этет. Карап биз мультфильм, сериал көрүп отуруп, мунун артында мындай бир нерсе болуп атканын эч ким деле ойлобойт экен. Сен азыр дагы эле мультфильм тартасың? Бизде жанрлар бар, бизде каналдар бар. Айтмакчы канча каналың бар? Сыр болбосо албетте. Мен билбей, сыр маселелерди эле сурай беришим мүмкүн, курман. Азыр мен түшүнө баштадым да, бул да өзүнчө бир бизнес, өзүнүн эрежелери бар. Өтө, да, конкуренция күчтүү. Бизде 10 чакты канал бар негизи. Өзүңдүкү. Бардыгы иштейт. Бардыгы иштейт. Жарымы активно, жарымы не активно. Эмнеге? Неме жетпейт, адам жетпейт бизде. İşte Kurban, ben senin önünde bir iki nesini unuttum. Şimdi calgamı bilmiyorum. Benim düşünem adır, herkesin biznesi özüne. Anam kireçe, ayak beyağı önünde sıra vergen işte öyleyim değil mi? Saçım kança son kireçe tavazın. Ben uşul önünde sıra verim gelmezse bu biznes. Yok bak bir sıra vereyim. bir sıra. Sen şimdi öyle YouTube'dan milyon tavasın böyle. Milyon ne? Dolar. Dolar, конечно, dolar. Sırbaydan kalsa olmuyor. Çok bol öyle durumda. Düşündüm. İnşallah Allah nasip etsin. Ben bir süjette okudum da, bu sıra emes demek süjetten okunan. Sen bir ile animatörün kiygen kostüm $15.000 değil. Çok $15.000'dan, примерно $15.000 bolsa gerek de aytты da. Ben ушундан уламын да. Ал костюм деген мындай жөн эле кийген костюм эмес. Жок, жана аниматорлор кие турган, адам кыймылын бере турган, компьютер окуй турган бир өзүнчө атайын костюм бар экен. Атайын система бар. Захват движения. Аны да айткан эмес экенсиң, тиги журналист өзү интернеттен карап айтып атат. Биз интернеттен карасак, $15.000 тегерегиндей турат экен деди. Же 13.000 деди ошол. Мен ушундан улам бир масштаб менен айтып атам. Дагы бир жерден биресин уктум. Сенин жөн эле бир аниматоруң bir ayda $2.500 alат eкен. 50'ge jakın animatör işleydi eкен dedi. Ошолардын баарын отуруп, мен эмнен сурагым келет. Демек, YouTube бул олуттуу бизнес. Туура айтамбы? Буга кантип кирсе болот? Кириш